67 жаштагы Аскарбек Насырбеков бүгүн коронавируска каршы эмдөөнүн 3-чү дозасын алып жатат. Аксакал буга чейин 2 жолу эмдөөдөн өткөн. Кан басымы жогору болгондуктан иммунитетти көтөрүү үчүн бустердик вакцинаны алыш керек деген жаңылыкты угуп келген. 3-чүсүн алып атам. Спутник деген вакцинаны. Биринчисин былтыр май айынын аягында алганмын. Анан кийин экинчисин 21 күн өткөндөн кийин экинчисин алдым. Баягы көп информация бар, башың айланат экен, температура чыгат экен дейт, бирок мага бир гана эч нерсе чыккан жок, сейилген да жок. Өтүмү жакшы эсем, азыр эми ошо 6 ай өткөндөн кийин 3-чүсүн алганы келдим. Коронавируска каршы эмдөөнүн 3-чү дозасы ноябрь айынан баштап сайыла баштаган. COVID-19га каршы 2 жолку эмдөө алган ар бир жаран 3-чү дозасын алса болот. Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун номер 1 филиалында ноябрь айынан баштап 1700 адам вакцинанын 3-чү дозасын алган. Саламаттык сактоо министрлиги бустердик вакцинаны жашы 60-тан өткөн адамдарды алууга чакырууда. Учурда вакцинанын 4 түрү сайылып жатат. Дарыгерлер убакыт өткөн соң ковидке каршы эмдөөнү сасык тумоого алган вакцинадай алып калат дешет. Бул бустерный доза деген бул закрепляющий иммунитетти дагы да күчтүү кылып, иммунитет пайда болгонго жардам берет. Анын бустерный дозаны бизде түрлөрү бар. Модерн, Спутник Лайт деген и Pfizer, и Sinopharm деген. Бизде азыр жарандардын бардыгы келип алышып атат. Азыр жарандардын бардыгы өздөрү түшүнүп калышты. Потому что благодаря этим прививкам населенияда коллективный иммунитет пайда болуп, уже оорулар азайды. Коронавируска каршы эмдөө башталгандан бери анын 1-чи дозасын 1.300.000 жакын адам алды. 2 дозасын тең алган жарандардын саны 1 миллиондон ашат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 19 январда парламент жыйынында вакцинанын 3-чү дозасын 23 000 адам алганын маалымдады. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.